Саламатсыңар балдар, азыр кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү отурган темабыз Төлөгөн Касымбековдон Сынган кылыч тарыхый романы. Бул роман кыргыз элинин улуттук тарыхындагы өзүнчө бир доор, Кокон хандыгы мезгилиндеги элдин коомдук абалын көркөм сүрөттөгөн тарыхый роман. Чыгармада Алимхан тапка олтурган 1801 жылдан Исхак Болотхан даргага асылган 1876 жылга чейинки 75 жыл ичиндеги элдин башынан өткөн окуялар чагылдырылган. 75 жыл бир кылымга жакын убакытта элдин күрөшү, мүдөөсү, ойлоп тапкан амалы бир максатка багытталган. Ал өз алдынча көз карандысыз мамлекет куруу, улуттук намыстын туусун бийик кармоо, улуттук эркиндикти эңсөө. Жазуучу эркиндиктин, көз карандысыздыктын символу катары канаттуунун падышасы Бүркүттү тандаган. Элдин эркиндиги хандык тарабынан тушалып, журт кыйналган мезгилдин жеке көрүнүшү. Колунан бүркүт учуп, кайра өзүнө кол салып, көзүн ою чокуган Сарбай Мүнүшкөрдүн трагедиясы аркылуу берилген. Жазуучу өзү тутунган бул идеяны ишке ашыруу үчүн Сарбайдын трагедиясы менен гана чектелбейт. Жалаң салык салуу менен элди сокур Сарбайдай жүдөтүп карайлаткан Кокон хандыгын кулатуу үчүн болгон күрөштө эл ичинен суурулуп чыккан кол башчы Исхак Болотхан Бүркүт план түзөт. Бүркүт план менен элдик көтөрүлүштүн күчү көркөм сүрөттөлөт. Ошон менен бирге Исхак колго түшөр күнү Кароол таштын үстүнө чыгып, өз ааламын тегеретте тиктеп турганда, кайдан жайдан бүркүт учуп келет. Бүркүттөй эркиндикти эңсеген Исхак Болот мындай дейт: "О кайран, баатырдыктын, бийиктиктин кырааны, сөөлөтүн кара, келбетин кара. Баатыр куштун шаңшыганынан кел кайран учалы. Пастык ыпластык жок жайларга чагылгандуу кара булуттун нар үстү жайнап турган жарык күнгө чабыт кылалы. Жүр кайран деген чакырык уккандай чөккөн көңүлү көтөрүлүп, эркиндикти самоо, тилөө, ардуу толгон жүрөгү лак-лак согот. Төлөгөн Касымбеков чыгармада жогорудагыдай эпизоддор аркылуу элдик турмуштун жан сырын, негизги элдик мүдөнү чагылдырган. Эркиндик жөнүндөгү кылымдар бою калыптанган элдик түшүнүктөн улам, балким кайра жаралган эгемендүү Кыргызстандын гербинен бүркүттүн сүрөтү орун алды. Чыгарманын тарыхый роман катары кийинки муундарга берүүчү Нырабалык сабагы арбын. Анын кийинки 1998 жылкы кайра басылышында Сынган кылыч, Кел романындагы түндүк түштүк кыргызды бириктирүү идеясын чагылдырган Алымбек жана Курманжан таткалардын саясий ишмердүүлүгү тууралуу окуялар жөнүндөгү автордук ой дагы тереңдеди. Улуттук биримдиктин зарылдыгы, анын куну чыгармада түбөлүккө баш кошуп, мамлекеттин кичинекей бөлүкчөсү болгон бир үй бүлө ээлери, датка жубайлар Алымбек датка менен Курманжан daтканын саясий ишмердүүлүгү аркылуу берилиши да символикалуу. Жазуучу түндүк түштүк кыргыздардын ынтымагынын наркын жогорку чеберликте сүрөттөй алган. Романдын Сынган кылыч деп аталышы да бекеринен эмес. Окурманга белгилүү чыгармада кылычка сыйнат, кылыч менен курмандык чалынат, кылыч менен адам башы кесилип топтой томолонот, кылыч байланып сапарга аттанышат, кылыч белекке берилет. Бул жөндө жазуучу өзү мындай дейт: Кыргыз элинде назарын сындырба, шагын сындырба деген сөз бар. Мындай сөз көбүнчө кичүү менен улунун ортосундагы мамиледе көрүнөт. Улуу адам кичүү киши бир нерсеге умтулган, үмүт кылганда ага камкордук кылып шагын сындырбоо керек. Ал эми бул роман кыргыз рухунун тебелениши, улуттун өз жеринде өзүнүн кор болушу, саны аз улуттун көп сандуу улуттар тарабынан басмырланышы. Сынган кылыч өзүнүн көркөм аянты, идеялык тематикалык проблематикасы, образдар системасы, структуралык түзүлүш жагынан татаал чыгарма. Анда тээ тарыхтын терең катмарында жаткан санжыраларга жасалган экскурстар менен бирге алтын бешиктен тараган 13 муунун тагдыры, Ферганага бий болгон Теңиряр,
Андан туылған мыкты уулу Нарбото бийдин улуттук үчүн болгон демилгеси, анын баласы Алимхандын Кокон хандыгына биринчи хан шайланышы, 19-кылымдагы кыргыз элинин коомдук саясий абалы, анын жашоо шарты, экономикасы, башка элдер менен болгон байланышы, маданияты, нарк нускасы, дини, салт санаасы эпикалык кеңири планда сүрөттөлөт. Төлөгөн Касымбеков Шералыны ак кийизге отургузганда чалынган адам курмандыгынан баштап далай жүрөк титиреткен ички карама-каршылыктарды, Жүзүптүн башынан алынышы, Алымбектин башын кыя чабуу, кыпчактарды кыруу сценасы, Мусулманкулдун өлүмү, Болот Исхактын дарга асылышы сыяктуу эпизоддордо драма жанрына таандык курч диалог, кайым айтышууларды кеңири пайдаланган. Бала туулганда кулагына азан айтып ат коюудан баштап, адам курман болгондо аш берүү, мисалы Жаманкулдун ашы, салтына чейин улутка таандык каада салт, үрп-адат, атадан балага, энеден кызга калуучу азем буюмдар, кийген кийим, ичкен тамак тууралуу этнографиялык материалдар кеңири берилет. Романда катышкан каармандардын көпчүлүгү тарыхый инсандар. Нарбото, Алимхан, Өмүрхан, Мадали, Шерали, Ажыбай Датка, Нүзүп, Мусулманкул, Алымкул молдо, Кудаяр, Абдрахман, Алымбек Датка, Курманжан Датка, Абдыллабек, Жангарач, Байтек, Скоблев, Ионов, Болот жана башка. Аталган тарыхый инсандардын көркөм образын түзүү үчүн автор тарыхый булактар, архивдик документалдуу материалдар менен көчөрө иштеген. Көркөм образ менен тарыхый булактарда материалдарды салыштыруу менен алардын ортосундагы бир топ дал келүүлөрдү байкоого болот. Мисалы, романдагы негизги каармандардын бири Мусулманкулдун образы менен реалдуу турмушта жашаган Мусулманкул кол башчынын өмүр тагдыры, ишмердүүлүгүнүн ортосунда түздөн-түз байланыш бар. Мусулманкулдун Кокон хандыгында аскердик күчтүн жетекчиси болгондугу, кыпчактарга артыкчылык бергени, Кудаяр хандын такка олтурушуна активдүү роль ойногондугу, ага өз кызын аялдыкка бергени, кийин кайнатасына каршы чыккан Кудаяр кыпчактын атын жер бетинен өчүрүп салууга буйрук кылгандыгы, миң башынын бир жолу өлүмдөн качып кутулуп, экинчи кармаганда Кокондо өлтүрүлүшү чыгармада сүрөттөлгөндөй эле чындык катары тарыхый булактарда да тастыкталган. Албетте, көркөм чыгарма тарыхый чындыктын түздөн-түз көчүрмөсү эмес. Тарыхый инсандардын коомдук процесстеги ишмердүүлүгү чебер сүрөткер Касымбеков тарабынан көркөм алынып, алардын образы жогорку деңгээлде жалпыланган. Айталы, тарыхый инсандардын ичинен романда Алай ханышасы аталган Курманжан Датканын кайталангыс образы түзүлгөн. Курманжандын жубайлык асылзаадалыгы дейли, анын энелик улуулугу Абдыллабекке болгон сагынычын өзгөчө көрүнөт. Бирок дарга сууда ачылат. Ошону менен бирге Курманжан аяр дипломат, кыракы саясатчы. Россиянын кандуу кыргындар дүйнөлүк басма сөздө айыптала баштаганда, Скоблев дал ушул Азия Амазонкасындай болгон сырдуу аялга биригүү, баш ийүү сунушу менен киши жиберүүгө мажбур болот. Түркстандагы кандуу кыргындын кунун эскертүү максатында Курманжан майор Ионов менен Шабдан Жантаев келгенде айыпсыз шейит өлгөндөргө Куран окуу өтүнүчү менен ички нааразычылыгын туюндурат. Ушунун өзү дипломатиялык мамиле эле. Ал эми шартнамага кол коюунун талаптары аркылуу Курманжан аялдан чыккан саясатчы экендигин далилдей алган. Роман тарыхый инсандардын көркөм образынан башка да эл ичинен чыккан типтүү каармандардын не бир укмуш мүнөздөрү иштелип чыккан. Мүнүшкөр Сарыбайдын, Жаш Жесир Айзаданын, Абил Бийдин, Баатыр Бекназардын, Момун Мадылдын образдары окурмандын рухий кудуретин күйгө келтирүүчү касиетке ээ.